yüzüne görmeşe, күлкім түссе сәулесі. Электрондук почта дегенди кандай түшүнөсүңөр? Электрондук почта компьютердик тармактарда каттар менен пикир алмашуу кызматы. Электрондук дарек абоненттин почта өкөгүнүн уникалдык аты. Мисалы, маймылча менен кандайдыр бир символдордун коштоосу. Электрондук кат дарек боюнча жете турган текстик файл. Электрондук почтага кирүүдө эң биринчи интернетке чыгуубуз зарыл. Экинчиден, акысыз почта адресин mail.ru, yandex.ru, gmail.com сыяктуу регистрация кылууга мүмкүн болгон сайттардын бирине киребиз. Үчүнчү, почта ящигин регистрация кылууга арналган зонаны табабыз. Электрондук адрестин бир нече вариантын ойлонобуз. Почтанын ээси силер экениңерди тастыктоочу сыр сөздү коебуз. Почтанын каттоо зонасына кирип, жооп бере турган каттоо формасы же суроолордун мазмуну менен таанышабыз. Почта ящигин каттайбыз. Аккаунт белгисин кандай деп элестетесиңер? Мына балдар, маймылча түрүндө берилген символ бизде аккаунттун белгиси деп белгилейбиз. Сайттын ачылган бетин карап, андан почта ящигин регистрация кылууга арналган зонаны табабыз. Демек, биз почтага регистрация болобуз. Бул жерден атыбызды, фамилиябызды, туулган жылыбызды, айыбызды, күнүбүздү, шаарыбызды жазып, өзүбүздү тастыктоочу белгини коюп белгилейбиз. Тиешелүү талааларга аталышты жана паролду көрсөтүп, өзүбүздүн почта ящигибизге киребиз. Папкаларды жайгашуусун көңүл коюп карайбыз. Биринчи, кирүүчү папка силердин адреске келген каттар үчүн. Экинчи, жөнөкөйлөтүүчү папка силер жөнөтө турган каттарды сактоо үчүн колдонулат. Почта ящигин акысыз регистрация кылганды, өзүңөрдүн почта ящигиңерге киргенди, электрондук катты жазганды, электрондук катты жөнөткөндү үйрөндүк биз бүгүнкү сабакта. Үйгө тапшырма, эрежелерди жаттоо.